Ноокат районунда ооруканасып жаткан бир жаран кайтыш болду. Бул кайтыш бул киши өзү ажыгып барып келген. Биринчи анализи тастыкталган. Бирок алардын сопутствующий оорулары бар экен. Мисалы сахарный диабет жана башка хронический оорулар бар экен. Ошонун негизинде кайтыш болду. Саламатсыздарбы? Ноокат районунда коронавирус жуктуруп алган 61 жаштагы жаран каза болгону айтылды. Сөөктү жерге берүүсү кандай шартта өткөрүлөт дейт? Медицина кызматкерлери bunun özünün şartı varken, bunda epidemiya kirgen uçurda, oğru juğuzup alatan uçurda, erteң biz uşul medicina kızmatkerleri rasmi türde bunu aytıp berişet. Biz algan malumat boyunca 5-6 adam gana katıştı. Oşol эле kişiler özlere barıp, tuğanlarından ruhsat alıp, janazası oşo yerde okuldu. Oşonday bolup koyulat eкен. Oşolduktan aytıp atam. Urmattуу жарандар, үйүңүздөрдө отуруңуздар, чыдап туруңуздар, түшүнүп турабыз. Бизге деле оңой болбой атат. Бизди да түшүнүү менен мамиле кылып, үйүңүздөрдө отуруп туруңуздар. Буну биз жөн эле айтып аткан жокпуз буну. Bunun баарын талдап карап отурсаң, бул оор нерсе. Мурдагы биз көнүп калган режим жок азыр. Мына өтүп кетти, жерге берилди деп, жерге берилгенде дагы тууган уруктарынан Вирустан каза болгон кишини 5-6 адам эле жерге берди. Коронавирустан улам каза болгон Ноокаттын тургуну жерге берилди. Бул туурасында Ош шаары жана Ноокат Кара Суу райондору боюнча комендант Малик Нурзинов маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында сөөктү жерге берүүгө жана жаназасына турууга маркумдун туугандары катыша алган жок. Коронавирустан каза тапкан ноокаттык жаранды жерге берүүдө 5-6 адам гана болду. Жаназасы ошол жерде окулду. Ачык айтайын, тууган уруктарынан эч ким болгон жок. Азыркы абалды оорунун жайылышын олуттуу кабыл алып үйдө болгула. Эпидемия учурунда сөөктө көмүүнүн эрежелери болот экен. Ал боюнча эртең медицина кызматкерлери да айтып берет, деди комендант. Белгилей кетсек, Кыргызстанда алгачкы жолу коронавируска кабылган 61 жаштагы жаран көз жумду. Жалпы жонунан өлкөдө вирус тастыкталган 130 учур катталды. Анын ичинен 5-өө айыгып чыккан. Маалымат булагы Спутник.